Саламатсыздар урматтуу менин көрүүчүлөрүм. Бүгүнкү ошол видеону мен лууравитландар боюнча айткым келет эле да. Булар кимдир деп сурайсыздар да. Лууравитландар жолосо өзүлөрүн өзү алар лыг ора ветлат деп аташат же лыг ора ветлыат деп аташат же лууравитлат деп аташат да. Лууравитлат. Буларды сөзү бар да, эгерде мындай бай киши болсо, ал байлыкты алар маралдардын саны менен санашат да. Маралдын саны менен бай киши чауча деп аталат да. Аны угуп алган орустар буларды чукча деп аташкан. Анан чукча деген эли боюнча айтып бергим келет. Бул деген эң кызыктуу нерсе. Советтер Союзунун тарыхында бул нерсени аябай жашырышкан. Биздин мектеп программаларда бул нерсе жок. Муну кийин билгенде аябай таң калгам. Атам айтып берген, чукчалар бул абдан каардуу эл деп айткан. Чукчалар, чаучалар же биз аларды урматтап лууравитлат дейли. Чукча дебей. Анткени чукча деген бул Советтер Союзунда анекдотторго кетип калган. Советтер Союзунда адамды кемсинтүү, абдан мындай кызык нерседей көрүнчү жана пайдаланчу. Ошон үчүн алар кичи элдерди аябай кемсинтчү да. Мисалы үчүн еврейди жадный деп, аябай ачкөз деп, кыргыз, өзбек, казактарды дөң деп, чукчаларды келесо деп ушундай берген да маалыматты. Ошон үчүн мисалы үчүн чукчалар жөнүндө аябай көп анекдот жасашкан да. Мисалы үчүн чукча ширеңкени кантип угат дегенде, ширеңке коробкасын алып туруп башын чайкайт, анан ширеңке жок экен деп ыргытып салат. Ушундай анекдоттор Советтер Союзунда көп болчу да. Анан мен да ал анекдотторду кичи кезимде укчумун, анан ойлочумун, чукчалар ушундай бир кызыктуу эл турбайбы? Мээси кем турбайбы баягы? Бүт элдерде мээси мындай 5 бөлүгү тең бар болсо, аларда 1/5 эле бар турбайбы деп ойлоп жүрчүмүн кичи кезимде. Анан кийин чоңое баштаганда түшүнө баштадым да, булар деген жок, оңой эл эмес. Бул деген эң баягы Советтер Союзунун ошол кезиндеги эң түндүк тараптагы жашаган эл жана эң оор табигый шарттарда өмүр кура алган эл да. Андан сырткары дагы булардын бир бөлүгү бизге аябай туугандашып кетет. Бир бөлүгү негизи ошо монгол туңгус элдерине жакын. Негизи биздин мындай чоң тууганыбыз болуп кетиши ыктымал да, лууравитлаттар. Лууравитлаттар ошо бүгүнкү күнү алар 15.000 киши калды. Акыркы 2002-жылы саны боюнча 15.767 эле киши калды деп жатышат. Алардын атам айтып берген боюнча, мисалы үчүн алар эгерде жаш бала чоңое турган болсо, жаш балага 12 жаш болгондо аны айтыш үй бүлөсү, атасы айтат да, сен деген ошо же мергенчи болосуң, же ошол маралдарды багасың дейт да. Анан мен мергенчи болом десе, баласы, уулу, ага жаа берчи, бир 15-16 жебе берчи, анан айтчу экен да. 15 сагызган атып кел, же 12 сагызган атып кел дечи экен. Анан 12 сагызган атып келмейинче үйгө келбе деп тышка айдап салчу экен. Анан ошол бала барып туруп ошол 12 сагызганда атып келиш керек болот да. Атып келбесе, атасы үйүнө киргизбей коет, үшүп өлөт да. Ошон үчүн аны атыш үчүн аябай чоң жөндөм керек да, аябай жакшы мергенчилик керек. Ошон үчүн алар аябай мындай мергенчиликти өнүктүрүп, анан эң мындай күчтүүлөрү калган, күчсүздөрү өлгөн да. Анткени бул аябай суук жер, мээримдүүлүк аз болчу да, мындай айтканда. Ошон үчүн мен мисалы үчүн ошол эле чукчаларда биз лууравитлат деп атайбыз урматташ үчүн. Эгерде карып калса адам, ал деген өзүнүн тиши бузулуп калса, тамак жей албай, кандайдыр иштей албай калса, алар деген өзүн өзү өлтүргөнгө мындай жеңил барышат экен да, япон самурайлардай. Мисалы үчүн ошо орто кылымдарда лууравитлаттын аялын эгерде барымтага алсаң, ал деген бул деген чоң уят деп туруп өзүн өзүн өлтүрүп салат экен. Балдары менен кошо, мисалы, балдары менен кошо барымтага алып калса. Ушундай эл экен да. Анан намыскүй эл, аябай намыстуу. Эгерде мындай да, өзүлөрү лууравитлат деген сөз бул деген анык адам дегенди түшүнөт экен да. Түшүнүрөк. Анык киши, анык адам. Алардын идеологиясы боюнча алар анык адамдар, андан сырткары элдер, юкагирлер, орустар жана башка улуттар, алар чала адамдар деп аталат да. Угловитлат же лыравитлат деп. Лууравитлат анык адам болгондуктан алар деген ошо өзүн бийик көрүп коюшчу да. Анан негизи ошол эгерде башка улуттан эл келип туруп үстөмдүк кылса, муну аябай чоң мындай намыска тебүү деп
эсептешчү дагы, аны өлтүргөнгө аракет кылышчу да. Ушундай кырган эл болчу экен, аябай мындай зөөкүр. Жана ушул элди 400 жыл Орус империясы багындыра алган жок. Аны биздин тарых учебниктеринде жазышкан жок. Албетте Советтер Союзунда бүт элдер Советтерге кошулушкан, алардын баягы байлары болушкан, басмачтары болушкан, бирок ал басмачтарга жол беришкен эмес, бирок баары ушундай Советтер Союзу жагып киришкен деп айтышат да негизи. Бирок кандай болгон эмес. Чукоткага ошо биринчи жолу, алгачкы жолу эң биринчи ошол Сибирден басып алгандан кийин анан Саха жерине келип туруп аяктан тыгын бийди ошо алдап, ал боюнча да өзгөчө айтып берем. Саха элин, сахаларды басып алып, аны өткөндөн кийин юкагирлерди ошол өзүнүн кыштымдары катары каттап, орустар Каряки телмендерге келет. Каряки телмендерге келип, анан чукчалардын, чукча деп өзүлөрү аташкан, Лора Ветлаттардын жерлерине келет да. Лора Ветлаттардын жерине келип туруп, ошол эң биринчи 1642 жылы ошол Алазея деген суунун жээгинде Эрастов Иван Родионович деген казак атаманын кишилери биринчи жолу ушундай жолугушат. Жолугушканда биринчи сүйлөшүп башташканда мындай соодалашат да. Соода кылып, мындай ар кандай, мисалы үчүн орустар темир сатып, чукчуларга балык сатып, ушундай алмаштырып, эт сатып, ушундай тынч менен бүтөт да. Биринчи мындай орустардын баягы первопроходчики деп коет, проходчиктер деп коет, бул деген чалгындар да, бирок мындай эркин эл деп болот. Мисалы үчүн ошол эмнеге Орусия Сибирди басып алды деп сурашат да көп учурда. Эмнеге Чукоткага чейин басып алды деп. Бул жерде мындай болгон да, Орусия империясы жаңы калыптанып атканда, Монгол империясы урап, Москва княжествосы көтөрүлүп, анан тегеректеги элдердин баарын басып ала баштаганда, ошол оппозицияларды качырган болчу да. Эң башынан Москва бийлиги эч качан оппозицияга чыдаган эмес. Ошон үчүн оппозициялар дайыма башка көз караштагылар ошол Москвадан качышчы, эки жакка качышчы. Бир жагы Украинага качышчы, Европанын четине. Ошол жерден анан Запорож сечи пайда болгон да. Бир бөлүгү эли ошол Евразияны көздөй, чыгышты көздөй качышчы. Анан ошол качкан элдер көбүнчө баягы алар биринчи Сибирге келген, биринчи ошол Лора Ветлаттарга келген. Алар келгенден кийин болгон жерлерин каттап, билип, ошол жерге жашап калышчу да. Анан кийин аларга кайра орустар келип, ошол казак атамандар келип, маалымат алып, ушинтип акырындап чыгыштагы жерлер боюнча маалыматты толуктап, анан алар ошол чыгышты башып алганга мүмкүнчүлүгү жаралат да Орус империяда. Бирок эң биринчи Сардан качкан адамдар болгон, кийин алардын үй-бүлөлөрүнө келип, алар менен карын катнаш түзүп, казактар аларды чалгын кылып алышат да. Ушинтип орус калкы бүт ушул Евразияга тараган болчу. Орус калкын эгерде менден бир комментарийден сурашкан, ким депчи, этникалык составы. Этникалык составы бул көбүнчө Мокша, Эрзия, финно-угрлар, карелдер, жана ушул удмурттар, мордва да, мордвиндер, ушундай элдер бар, ханты-мансилер. Ушулар Уралдын ханты-мансилери. Ушулардын аралашмасы орустардын бүгүнкү түпкү тамырын түзөт да. Ал түпкү тамырлар кийин түрктөшүп, татарлар менен аралашып, калмактар менен аралашып, Чыңгызхан кезинде ошол түрктөр менен аралашып, биздин ата бабаларыбыз менен. Алар ошол бүгүнкү анан орустарды түзүшөт да. Мурун Рюрик келип аралашкан дейт. Негизи ошол Рюриктер көбүнчө Украинада аралашкан. Анан украиналыктар, серб, хорват, ошол македондор, Европадагы чехтер, Литва, Польша жана башкалар, алар славяндар да. А Орусиянын түпкү тамыры негизи ошол фин-угр элдери. Ошон үчүн айырмачылык бар. Ошол фин-угр элдери негизи жалпы генотипи ошентип чыгышка кете берет да. Ошентип чыгыштын эң Берингов проливке чейин барышат да, чалгындап. Чукчаларды ошол Лора Ветлаттарга келгенде, анан ушул жерден биринчи орус казактары юкагирлерди Орус империясынын кармагына өткөрүшөт. Алар менен сүйлөшүп, юкагирлер айтышат да, негизи юкагирлер айтат, бизге көп учурунда баягы Лора Ветлаттар бизге кол салат, ушундай жаман кылат, биз деген өзүбүз жөнкөй адамбыз, биз согуштан алыспыз дешет да. Юкагирлерди акырындап орус карамагына жеңил өткөрүп алышат.
1643 жылы ушул Михаил Васильевич Стадухин жана Дмитрий Зырян деген ушул казактардын экспедициясы Калымага келип, Калыма суусунун ички бассейнине кирип, 15-июлда ошол жерден бир маалда ошол жергиликтүү калктардын соккуларына кабылат да. Ал жергиликтүү калк албетте лооровитлаттар. Лооровитлаттар айтышкан болчу, биз соода кылабыз, бирок бул жерден өтсөңөр өлдүңөр деп. Ушул Калымадан өтсөңөр өлдүңөр деп. Калымадан орус экспедициясы өтөрү менен лооровитлаттар кол сала баштайт. Анан алар менен согушуп ошо бир нече жыл, 25-июлга чейин алар деген ошол лооровитлаттар менен согушуп Омок деген юкагирлердин ууруларына келип, ошол жерден анан туруп калат да. Туруп калып, анан Форт Острог деп коет орустар, ушундай лагерь түзүшөт. Лагерь түзүшкөндөн кийин андан бул деген орустардын эң биринчи мындай Чукоткада эң биринчи баягы лооровитлаттардын жеринде болгон чеби болгон да. Ошол чепти кургандан кийин ошол омокторду каратат өзүнө барып туруп, аларга шерт төлөтөт, ушул жасак салыктарды. Анан кийин ушул пунктка дагы Дежнев келет да. Михаил Стадюкин, Семен Дежнев деген келет. Семен Дежнев келип туруп, омоктордун юкагирлердин ушул Алай деген эң башкы башчысын өлтүрөт. Алай мырзаны өлтүргөндөн кийин ошол өзү дагы жаракат алат колуна. Анан Алайдын балдарын, үй бүлөсүн жана ошол Кениту деген, Каляну деген кишилерди кармап алышат, барымтага алышат. Аларды аманат катары ошол Орто Калымадагы чепке алып барышат. Анан омоктор албетте ушундай согушуп туруп, орустар менен жеңилишип, анан жасакты мейли төлөйбүз деп макул болушуп, калган эли орустардын карамагына өтөт. Ушул өткөндөн кийин дагы ушул алар акырындап башка юкагирлердин ууруларына бара башташат да орустар, акырындап. Анан Калыманын дагы ылдыйкы жагына өтүп туруп, жаңы чепти курушат. Аны Ит Острог, Ит чеби деп атап коюшат да. Анан Дежнев деген ошол тереңирээк лооровитлаттын жерине барам деп экспедицияны даярдайт. Экспедицияны даярдап туруп, Дмитрий Зырянды алып туруп, ошол лооровитлатка келип туруп, күч салат туруп, кол салат дагы, айтышат, силер деген бизге царга жасак төлөшүңөр керек. Соболь менен ошол тыйын чычкандардын териси менен, ошол баалуу баягы терилер менен ошол бүт жасакты төлөйсүңөр, жана морждордун саласы менен төлөйсүңөр деп айтат да. Анан ошол биринчи алар кол астына өткөргөн лооровитлаттар жасакты бир күнү төлөбөйт, анан бир күнү качып кетишет да. Качкандан кийин ошолор кайра баягы лооровитлаттардын эмки турган баягы жерлерине, элдерине кол сала баштайт. Кол сала баштаганда ошол согуш мындай көрсөтөт да, чукчалар деп аташкан эл, лооровитлаттар такыр мындай баш ийбейт экен да, ээн баш. Такыр моюн сунбайт экен. Кыран болот экен. Анан ошону көрүп туруп баалап башташат да. Бирок баягы казактарда мылтыктар бар да, мылтыктар бар. Чукчалар жалаң жанакы жебелер менен атат, жана кылыч, найза экөө да тең бар да. Ошондой курал менен салгылашкан. 1652 жылы ошол Дежнев Анадыр жерине чейин барат. Анадырда анан Анадырдык чепти курат. Анан 3 жыл ошол чепте отурат, жана ошол Анаул жана юкагирлерден салык жыйнап ошол жерде отуруп турат дагы, царга ошол собольдарды жиберип турат да. Собольдарды билесиңер, Орус империясы алтындан да кымбат болчу, бриллианттан да кымбат болчу. Аны Европа өлкөлөрүнө сатып, Орусия аябай чоң акча тапчу да дайыма. Анан ошол Дежнев 10 жыл ошол жерде туруп, бир нече баягы жасак алып, юкагирлерден лооровитлаттан аз жасак алып калат да. Кийин анан 1701 жылы Алексей Чудинов деген атаман келет. Алексей Чудинов келип туруп, ал деген ошол Анадырдан өтүп туруп, Анадырдын заливинен өтүп, баягы чукчаларга кол салып туруп, 10 киши лооровитлатты өлтүрөт, алардын аялдарын барымтага алат,
алар качат, кээ бир баягы лоравитлаттар качып кетет барымтадан. Анан жыйналып келип туруп 300 киши, 300 лоравитлатты эркекти алып келип туруп кайра кол салат да ошол Алексей Чудиновго. Чудиновго кол салгандан кийин 200 лоравитлатты баягы мылтыктар менен орустар атып салат. Өзлөрү 70ке чейин киши жоготот да, 150 орус. Албетте бир маалда карашса баягы лоравитлаттар бүт баягы тегеректеги жерлерге барып туруп, бүт жоокерлерди жыйнап, бүт баягы лоравитлаттардын мүчөлөрүн жыйнап туруп, чоң аябай армия менен келишет. 3000 кишиге чейин келди деп айтылат. 3000 киши ушул Чудиновду курчайт да, Чудинов коркуп анан качат. Качып туруп кайра Анадыр, жалпы Анадырга кетет. Анадырдын чебине кетип туруп, ошол жерде отурушат. Анан дагы бир атаман келет, Орто Орусиядан, Дмитрий Павлуцкий деген, Афанасий Шестаков деген. Ошол негизи алар келип туруп, кайра өзүнүн драгундук полкту колдонушат дагы. Анан Дмитрий Павлуцкий, ошол драгундук полктун башчысы, капитаны, ошол барып туруп, жыйналып туруп, бирок жакшы уюша албай, ана Якутска киришет дагы, жана мындай ичара урушуп кетишип, ошол бири-бири менен жакшы мындай ынтымакка келбей, лоравитлаттарга жакшы мындай мүмкүнчүлүк берет да. Анан аларга Орусия сенатынан мисалы үчүн маалымат келет. Орус сенатынын башчысы ошол эле Афанасий Шестаков айтат да, буларга кол салбагыла деп, буларга негизи мындай соодалашкыла, лоравитлаттар кол салбагыла. Булар деген кол астына өтпөйт экен деп айтышат да. Анан макул деп туруп, эгерде ошол Павлуцкий айтса, кийин Павлуцкий айтат, 1731-жылы 9-майда мен деген ошол кайра бардым дейт, лоравитлаттар чукчаларга чейин бардык, барсак аяктар бизге кол салды, кол салган несени биз аларга да кол салдык. Анан юрталарын өрттөдүк, элин өлтүрдүк деп. Анан 8 юрталарын таптык, баарын жок кылдык деп айтышат да, ушинтип айтышат. Анан Анадырдын казактары айтат, чын эле Павлуцкий ушундай бизге борбордон маалымат келсе, бул кол салбагыла лоравитларга десе, Павлуцкий келип туруп, ошо бизге баш ийген жок дагы, чукчалардын баарын кырам деп, баарын аябай мындай бир да кишисин калтырбай кыра баштады деп айтат да. Анан ошондой жалобаны Москвага жазышат Анадырдык казактар. Анан бул нерсени угуп, негизи ошол лоравитлаттар аябай нааразы болот дагы, жыйнала башташат да. Лоравитлаттын 12 баягы башчыларын, эл башчыларын ошо Павлуцкийдин казактары өлтүргөн болот. Анан чукчалардын мисалы үчүн башчылары мындай Тойон деген атта болчу да. Алар деген ошол чоң мындай аскер күчүн жыйнашат, бирок Павлуцкий ошол 1000ге чейин кишини өлтүрүп салат да чукчалардан. Анан кайра ошол дагы 1000 киши жыйнап туруп, Нахиню, Хыпаю деген Тойондор кайра кол салат, анан 500 кишини Павлуцкий өлтүрөт да. Орустар болсо бир 20 жаракат алат, 10 киши эле өлөт ушундай. Анткени сот кийимдери бар болчу да, темирден жасалган. Анан дагы бир кол салуу болот, дагы 500 кишини чукчалар мына кол салат Павлуцкийге, 200 кишини жана эскимосторду орустар өлтүрөт, өзүлөрү бир эле киши жоготот да орустар. Бул багы Редиард Киплингде айткандай эле да. Редиард Киплинг айтканда мындай ыр жазган. Эмне үчүн Британия империясы бүт элдерди басып алган? Анткени 100 суроого бир жооп дейт. Аларда бизде пулемет Максим бар болчу, аларда ал жок болчу деп айтат. Аларда жок деп айтчу. Орусча айтканда на 100 000 вопросов один ответ. У нас был Максим, а у них его нет деп айткандай болот да. Ошондой эле баягы от курал колдонуп, мылтыктарды колдонуп, орустар ушундай чукчаларды кырганга жетишкен. Анан 21-октябрда ошол эле жылы 1400 чукчаны өлтүргөнбүз деп айтышат да. Өлтүрүп туруп 160-ты барымтага алып, 40 000 ошол маралды колго алып. Барымтага алынган чукчалардын аялдары, лоравитлаттын аялдары өзлөрү бири-бирин өлтүрө башташты дейт. Мындай бири-бирин муунутуп, бири-бирин өлтүрүп салды дейт да. Мындай барымтага тургусу келген жок дейт. Баары өлүп калды дейт. Ушундай маалыматты берет да.
Анан негизи ошол Павлуцкийдин жана Чудиновдун иш аракеттеринин астында алар мындай баягы орустардын летопистеринде ошол казактар жазышат. Бул деген Павлуцкий жана Чудинов элди кырды дейт да, чукчаларды жөн эле бирин калтырбай таза кырды деп айтат да. Анан Шестаков жана Павлуцкий ошол кыргынды үркүндү улантууга аракет кылышат. Чукчалар түшүнөт да, биз деген мушкеттерге, баягы мылтыктарга туруштук бере албайбыз деп түшүнөт. Туруштук бере алгандан кийин анан башкача согушалы деп алар мындай тактикасын өзгөртөт да. Чукчалар өзү мындай сот кийими ушундай болгон, мындай канатка окшогон, баягы жебелер өтпөш үчүн да. Бирок сөөктөн жасалган болчу сот кийимдер, бирок ушундай бекем болчу, бирок окко туруштук бере алган эмес. Анан 1730-жылы чукчалар башкача согушту да. Егач деген жерден алар деген Шестаковду күтүштү. Чукчалардын лора-ветлаттардын жоокерлери кардын астына жатышты да. Кардын астына жатып туруп, таза мындай кар менен басылган жер, казак отрядтар кетип баратат, эч кимди көрбөй атат. Кардын ортосуна отуруп атканда кардын ичинен бир маалда ошо лора-ветлаттардын 1000ге жакын кишиси тура калып, жакын огут каттырганга мүмкүнчүлүк бербей келип эле ошо союп салышат да, орустардын отрядтарын. Союп салып, Шестаковдун өзүн өлтүрүшөт да, ошол атаманды. Андан сырткары ошол Павлуцкийдин аскер күчтөрүнө лора-ветлаттар кол сала башташат. Бирок аяка мындай засада кыла алган жок, ошон үчүн ачык кол салганда 3 жолу согушту, 3 жолу аябай чоң мындай жоготууларга учурап кайра качышты да. Бирок негизи ошол Павлуцкий тирүү калып туруп, өзү жалпы отстроктор чептен дагы казактарды сурайт. Анан казактардын саны, ошол Павлуцкийдин отрядтарынын саны 1000ден аша баштайт да. Ошондо 1000 армиялар бири-бири менен согуша баштайт. Лора-ветлаттар жана орустардын атамандары. 1732-жылы ошол сотник Шипицын казактардын ошол негизи дагы лора-ветлаттарга кол салат да. Кол салып туруп, анан барып туруп ошол Чикаева деген жерге келип жасак төлөгүлө деп лора-ветлаттарга мындай катуу мындай маселелерди түзө баштайт дейт да. Шипицин айтат да, лора-ветлаттар силер деген өзүңөрдүн башчыларыңарды тоёндурду жибергиле дейт. Булар жөнөкөй эл да, лора-ветлаттар. Алар 12 тоёнун жиберип, казактар менен ушинтип отуруп чай ичип сүйлөшөлү деп, переговор өткөрөлү деп отурса, Шипицин аны 12-өн тең өлтүрүп салат. Өлтүргөндө лора-ветлаттар көрүп качат да баары. Биздин башчыларыбызды өлтүрүп салды деп. Шипицин ойлойт да, мен укмуш кылдым депчи. Анан качып туруп, дагы ошол Шипицин жана Павлуцкийдин отрядтары алдыга жылганда, лора-ветлаттар толук партизандык тактика өтө баштайт да. Булар деген засадалар жасашат, жер астына жашынышат, кар астына жашынышат, анан бир сокку берип туруп качышат, ушундай да, баягы монгол тактикасын өтө башташат. Hit and run деп аталат да, бул деген сок кач деген. Ошол тактикага өтүп туруп, анан бирде тындырбай коет да орустарды. Тындырбай кечке ушинтип баягы орус отрядтары кичине бөлүнсө эле бөлүнгөндөргө кол сала беришет лора-ветлаттар. Кол салып, анан 14 март 1747-жылы Орловой деген суунун жанында, Анадырдын жанында чукчалар ушундай Павлуцкийдин отряды майдаланганын күтүп туруп, майдалангандан кийин кол салат дагы 40 казак, 12 коряк жана өзү Павлуцкийди өлтүрүшөт да, ошол атаманды. Атайын ага анчылык жарыялап туруп, ошол кармап өлтүрүшөт. Бүт баягы куралдарын, мылтыктарды аргылачкы жолу, ошол бүт снаряжение, Павлуцкийдин бүт пушкаларын, знамясын бүт баарын алып кетет да. Анан ошону угуп Сенат, Орусиянын Сенаты жана Сибирдин Сенаты, орустардын баягы приказ, Сибирдин губернаторлугу Шибердики. Анадырга кошумча аскер күчүн жөнөткөнгө аракет кылат. Ушинтип кечке согуш улана берет, партизанды согуш улана берет. Канча гана аракет кылбасын, 1768-жылы дагы ошол негизи лора-ветлаттар
орус отряддарына кол салып кайра жеңилип кайра партизандык мындай тактикага өтүп ушул кечке улана берет да. Анан негизи ошол 1771 жылы негизи лора-ветлаттар күчтөрдү жыйнап акырындап чептерди өрттөй башташат да, орустардын чептерин өрттөй башташат. Анан ошон үчүн Сибирде чептер жок боло баштайт да. Лора-ветлаттар Анадырге келип туруп коряктарды кубалап, юкагирлерди Калымга кугалап, коряктарды Ежигиге кубалап, Анадырды ушул өрттөп салышат. Жана ошол чукчалардын, лора-ветлаттардын жээгинде англиялык жана франциялык экспедициялар келе баштаганда Екатерина сестене баштайт да. Эгерде ушул Англия, Франциянын экспедициялары лора-ветлаттарга курал сата баштаса, Орусия эч качан ошол жергеээлик кыла албайт деп жүрүп 1776 жылы Екатерина экинчи буйрук берет. Экинчи лора-ветлаттарга күч менен келбегиле, кол салбагыла, аларга толук мындай биздин баягы Орусиянын карамагына өткөнгө тең эл катары Орусия карамагына өткөнгө мүмкүнчүлүк берем деп. Ошон лора-ветлаттарга келип, подаркаларды берип, тоyon Омулят Хергинтов менен сүйлөшүп, Хергинт Омулят Николай Дауркин деген ошол крещенный чукча деп коет, ошол мындайын айтканда коллаборант предатель да, баягы чукчалардан бирөөнү басып алып, аны тарбиялап, анан аны өзүлөрүнө өткөрүп, динге орустарга каратып салганда, ушундай келиши келип, анан чукчалар менен алар келип тынчтык келишимин түзүшөт. Тынчтык келишимин түзүп, негизи Екатерина лора-ветлаттарга толук укуктарын берет. Эмне кылсаң ошол кыла, ясак төлөгүлө, төлөгүңөр келсе төлөбөгүлө деп. Ошон үчүн лора-ветлаттар бирде төлөп, бирде төлөбөй коет да, жасактарды, салыктарды. Ошентип бул нерсе революцияга чейин уланат. Революцияга чейин орустар мындай чукчалар, лора-ветлаттар Орусиянын империясына расмий түрдө карамагында көрсөтүлгөнү менен бүт баягы Европа өлкөлөрүндө факт боюнча Советтер Союзу келигиче Чукотка жана ошол лора-ветлаттардын жерлери Анадыр Орусия империясынын түз карамагында болбойт да. Бул жерде эл эркин жашайт. Эл эркин жашап, анан качан Чукотка толугу менен Орусиянын карамагына өттү? Бир гана большевиктер келгенде. Большевиктер келет. Большевиктер келип туруп, анан ошол акырындап коммунисттик бийлигин орното баштайт. Ак кыймылы келгенде, кайра лора-ветлаттарга кол салабыз дегенде, көптөрүн үшүтүп же аткылап салат да лора-ветлаттар, башын ийбейт. Анан албетте баягы толугу менен ушундай ала албай элди большевиктер эмне кыла баштайт? Большевиктер, Россия империя ушул акыркы жылдар, 8-жылдар, 9-жылдар жана большевиктер ушул лора-ветлаттарга арак сата баштайт. Арак сатат, лора-ветлаттардын өзүнүн мындай бир четинен жакшы, бир четинен жаман адаты бар болчу да. Баягы эл аз болгондуктан кан аралашып, анан баягы эл бири-бири менен баягы эже сиңди, эже ини бири-бири менен аралашпасын деп, кан аралашып кетип, баягы башы маң балдар төлөлбөсүн деп, алар деген ар кайсы келгин болбосун өз аялдарын беришкен болчу да. Анан ошол аялдары башка бирөөдөн баланы төрөп берсе, ошол баланы өзүнүн баласындай тарбиялашчу. Ушундай мындай элдин калктын аздыгынан, гендик материал жетпегендигинен аргасыздан ушундай аларда салт бар болчу да. Бирок ал салттын жаман жери, орустар сифилис алып келген да чукчаларга. Лора-ветлаттар сифилис менен ооруп, аябай көп эли кырылып кеткен. Кээ бир маалыматтар боюнча ошол 100 000 деген 400 000ге чейин ушундай бар болчу, эл бар болчу да. Юкагирлер, омоктор, коряктар, лора-ветлаттар бар болчу дейт. Ушундай 400 000, 100 000ге жакын. Бүгүнкү күнү чукчалардын саны кескин азайып, большевиктер кезинде аябай азайып кетип, бир 12 000ге, 10 000ге чейин. Бүгүнкү күнү Орусияда 16-17 000ге чейин өстү кайра калкы да. Бирок ушундай кырылды да. Оорулардан, Орусия алып келген оорулардан кырылды. Эң чоң маселе бул сифилис менен арак болду. Аракты ичип, лора-ветлаттар аларга туруштук бере алган жок. Лора-ветлаттардын өзү менен сүйлөшкөндө алар айтып атышты да. Дүйнө жүзү эки элди пайда кылды. Лора-ветлаттар да, анык адамдарды, бизди. Анан орустар да. Орустардын негизи максаты лора-ветлаттарга от, сууну сатуу, аракты сатуу деп.
ушундай ойлонуп жүрчү, өзүлөр ушундай болуп кетишиптир да. Ушулар болуп кетип, орустардан ошол арак алып атып, бир малда алар байкашты да. Күчү калбай калыптыр. Технология келген жок. Лора Ветлаттар аябай өзүн мындай кыйын көрүп, мындай жаңы согуш тактикаларына үйрөнгөн жок, жаңы технологияларды кабыл алган жок. Ошол бизнесмендерди киргизген жок экономиканы түзүш үчүн. Ал жерде да кыйын экономиканы түзүү. Ал деген баягы четки түндүк болгон менен аякта ошол бир гана морждун чийки этин, балыктын чийки этин жеп, аюудан талашып нерпаны, ошол жана ягель менен тамактанган маралдарды бакпасаң эле башка эч кандай тирүү кала албайсың. Аябай кыйын да аякта тирүү калыш. Ошо арак ичип эле отуруп, сифилис менен ооруп, Лора Ветлаттар кырылды. Кырылганда ошол күчүн жоготту. Жакшы уюшулган советтер, большевиктер келип туруп, алар менен мындай соодалашып, соода кылып туруп, анан балдарын интернаттарга алып баштады да. Интернаттарга алып, интернаттан үйрөтүп, окуганды, чокуганды үйрөтүп, баарын мындай билдирип, ошол көндүрүп совет бийлигине, ошол большевиктер аларды чоолугу менен өз карамагына өткөрүп алышты. Совет бийлигине көндүргөндөн кийин алар кайтарылганда интернаттан орустарга мындай башкача мамиле жасай башташты. Чукчалардын эски баягы кырган адамдары жок кылынды. Мындай жаңы адамдар толугу менен мындай башкача адамдар болуп калышты да. Ошондо гана советтер бийлиги расмий түрдө чукчаларды бириктирди. Акыркы жолу кыран чукчалардын адамдары, Лора Ветлаттардын адамдары 47-жылы болгон. Ошондо баягы Америка Кошмо Штаттары муздак согуш башталгандан кийин, Жапонияны басып алгандан кийин, экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин, ошол Америка Кошмо Штаттар чалгындары акырындап Чукоткага кире баштаган да. Чукоткага кирип, аларды алеуттар аркылуу кире баштаган. Ошондо 47-жылы советтер бийлиги атайын чукчаларды алеуттарга кол салдырганга үндөштү. Ошондо 47-жылы байдаркалар менен келип, Лора Ветлаттар Аляскадагы алеуттарга кол салды. Кол салып туруп, бир нече кишисин өлтүрүп кетти да. Бул аябай таң калыштуу болгон нерсе. Анан эмнеге ушул нерсе болуп кетти деп ушул рейдтерди караса, бул деген негизи баягы орус бийлиги, советтер бийлиги ошондо коркушту да. Америка Кошмо Штаттары баягы туугандаш да, алеуттар менен эскимос жана Лора Ветлаттар туугандаш. Анан булар тили бир аз окшош да, бири-бирин таанышат. Булар деген чалгындарды жасай үйесин чукчалардан. Ошон үчүн алардын карым-катнаштарын бузалы деген ушундай ой болуп турдагы Советтер Союзу алеуттарга кол салдырды да. Анан кол салдырып, толук баягы оокатын тоноп, Лора Ветландар ушинтип Советтер Союзунун территориясына алып кетти. Кийин аркасынан алеуттар кугаласа, Совет армиясы чаап алды да. Ушун менен ушинтип алеуттар анан калып калды да, эчтеке кыла албай калды. Ушинтип карым-катнаш ошо мисалы үчүн тарыхчылар айтат, Лора Ветландар жана алеуттар жана эскимостор мурун деле аябай катуу согушуп жүрүшкөн деп, бири-бирин кырышкан. Негизи Лора Ветлаттар аябай кыран болушкан, аябай мыкаачы болушкан, алар юкагирлерди кырышкан деп айтышат да. Бирок бул айткандар орус тарыхчылар айтып атат да. Юкагирлердин же Лора Ветлаттардын өзүнүн тарыхчылары эмне дээр экен, бул кызыктуу да. Балким андай болгон, балким башкача болгон, ким билет. Ошон үчүн мен силерге ушуну айтып берейин дегем. Анткени биздин учебниктерде бул нерсе жок. Бул деген Чукотка чынында Орус империясына, Россия Федерациясына 46-жылы эле толук кошулган. 46-жылга чейин, 40-жылы, 30-жылга чейин кошула алган жок. Кошулган эмес. Ушундай туруштук берип, мизин кайтарган көп жолу. 400 жыл Лора Ветлаттар казак атамандарын мизин кайтарып жүргөн. Чоң жоготууларга дуушар болсо дагы кырандыгын көрсөтүп өткөрбөй койгон да. Бир гана ушул арак менен эле ооруларды алып келсең, арак эң бир негизги арак ушул Лора Ветлаттарды жеңип койду. Бизге да, кыргыз элибизге да, бизде ушул маалымат алсак, арак ичүү культурасы терең сиңирилген да. Анткени кыргыздар да кырган болгон, анан кыргыздардын да потенциалы жүрүп чүргөн да Советтер Союзунун кезинде. Советтер Союзунун бийликтерин. Ошон үчүн бизге да булар алып келип
арак алып келип ичирип ушундай мас кылдырып, баягы сен мени сыйласаң арак ичесиң, сыйлабасаң ичпейсиң деп бозо ичкен кыргыздар эле мурун кымыз, бозону ичкенди жакшы көрчү, кычкылды ичкенди жакшы көрчү. Ошонун үстүнө арак кошкондо бул деген биздин согуштук потенциал, окуу потенциал, эркиндикке мындай жакшы көрүү, эркиндикти жакшы көрүү потенциалды, кырандык потенциалды жок кылып салган болчу да. Ошентип бизди да жеңишкен. Бул деген бизге сабак болсун. Кийинки муундарга сабак. Ой, кийинки муундар, мен билем, кыздарды билем, жап-жаш кыздар вино ичип жүрөсүңөр. Винону жакшы көрөсүңөр. Виски, коланы аралаштырып, Джим Бим дейсиңерби, жанакы, билбейм дагы кайсы, Джек Дэниелс жана башка ушул вискилерди ичип жүргайсыңар да. Ичкиле, сөз жок, аз ичсеңер мейли. Бирок кээде ошо жаш кыздар, балдар ага ооп кетип атат да. Көбүнчө кыздар, эң мындай балдар ичсе бир ичип алышат экен, анан 1-2 жума акча жоктугунан ичпейт экен да. Жаш кыздар болсо акчаны табышат, ичишет экен да, виски, вино ичишет экен. Билдирип коеюн туугандар, биздин улуттун потенциалын ушул кычкыл бузат да. Баңгизат, арак бузат. Эгерде баңгизат, арак жок болсо, мындай потенциал күчтүү болот, бирдей эл бизге үстөмдүк кыла албайт. Эгерде баңгизат, аракка ооп кете берсек, жана ушундай тарыхты билбесек, башкарымды болуп эле көрүнгөн элге кайсы элдин технологиясы күчтөнөт, кайсы элдин саясий системасы күчтөнөт, кайсы элдин саясий эрки күчтүрөк, ошого башыбызды сунуп эле, ооп эле кызмат, кул болуп беребиз да. Кул болбой эле элибиз, өзүбүзгө өзүбүз бекем бололу, өзүбүздүн тагдырыбызга кожо бололу. Ошол эмки видеолордон көрүшкөнчө.